Кан уюп калган. Ташиевке кайсы өлкөдө операция жасала турганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Германияга учуп кетти. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Эске салсак, 2020 ноябрь айында ал жүрөгү ооруп ооруканага түшкөн. Департаменттин пресс борбору УКМКнын башчысынын абалы туруктуу экендигин тактады. Дарыланууга кетердин алдында Камчыбек Ташиев өзү чет өлкөгө кетип жаткандыгын айткан. Мен үчүн дуа кылып тургула, мага жардамыңар керек. Кудай сактасын, баары жакшы болот, эл үчүн өмүрүмдү курмандыкка чалууга даярмын деп жазган атайын кызматтын башчысы. Туугандарынын айтымында Камчыбек Ташиевден тромб аныкталган. Ага тромбэктомия, кан уюп калуу операциясы жасалат. Аны Германиянын клиникаларынын биринде немис хирургтары жүргүзөт. Кыргызстандыктар Камчыбек Ташиевге тезирээк сакайып кетишин каалашат. Ооба, адамдын напси ачылса жаман экен. Ооба, бир убактарда мамлекеттин казынасына колумду салып баланча сумма жедим эле. Андан ташкары мыйзамсыз иштерге кириптер болгом. Ал эми баланчасы бизнестеримдеги жүгүргөн агымгек менен тапканым. Жаңылдым жаздым, элимден жана мамлекетимден кечирим сурайм жана баланча сумманы өз эрким менен төгүп берүүгө даярмын. Калганы агымгегим. Ырайым кылгыла, кыргыз элим. Мени пайгамбар жашымда эми ары бери сүйрөбөгүлө. Кечирим сурайм жана күнөөмдү мойнума алдым. Деп элдин алдына чыгып кайрылуу жаса болду. Кыргыз эли айкөл кечирет тийишпейт. Жок да, баленибе? Жок, шөмтүрөп колуна кишен салдырып алып, эки лөкүйгөн жигитке жетелетип алып, ары бери басат Facebook лентасынан. Жүрөктү оорутуп, байкуш болуп. Өсөрү калган жок, көрүнө ала кетчүдөй догурунат кайра. Уурдаганыңды кайрып бер да, көздөн далдоо бол да. Башында жиним келип жатса, эми байкуштай болгон түрүн көрүп, боорум ооруп, тиги дикилдетип ары бери жетелеген экөөнө кошо жиним келип жатканын көр. Эх, пендечилик. Бактыгүл Иманбек кызы. Сыймык Жапыкеев иним, сенин бир да сөзүңө ишенүү мүмкүн болбой калды. Өткөндө Жумалиев ишин бүткөрүү үчүн мага бирөөнү жибериптер, $1 миллион сунуш кылды. Мен бай, ток үй бүлөнүн баласы болгондуктан албай койдум деп чыктың эле. Сыймык иним, эгер сен мыйзамдуу иш жүргүзсөң, ошол замат пара сунуштоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, Жумалиевди камакка дароо алып, $1 миллион казынага төктүрүшүң керек эле да. Олигархтар менен жеңичинен сүйлөшүү жүргүзүп келгениңди өзүң далилдеп жатпайсыңбы? Ошонун кесепетинен 4 айда бир да олигархты кустура алган жоксуң. Эми бүгүн Жумалиев $100 миллион $80 миң бир күндө төгөлү дегенден болбой койсом, балдарын соттор чыгарып жиберди деп дагы шыпырылып калпайтып жатасың. Ой айланайын Сыймык, шыпырам, доодон өңгөнүм болушунча төктүрө беришиң керек эле да. Сенин айтканың чын болсо, эмнеге ушунча көп сумманы төктүрбөй койдуң? Казынага $100 миллион жана $800 миң түссө кампайып калат эле го. Сыймык, сенин жөө жомогуңа, калпыңа кантип ишенүүгө болот? Сотто жетиштүү далилдик база жок болсо, соттор балдарын чыгарып жиберди да. Күнөөлөрүң аныктап, тактап, далилдеп сотко алып барбасаң бошотуп жиберишет да. Күнөө өзүңөрдө экенин билбей жомогайтып актанасың да, Сыймык. Өзүңдү пиарлагандан уялбаган жүзүң жок жигит экенсиң. 4 ай бою жалаң өзүңдү өзүң пиарлап, шоу жасап, элдин журтту адатыңча алдап соолоп келдиң. Байкуш ишенчек элибиз сенин калпты катырган бай тилиңе ээрип күтүп келишти. 4 айда бир да жыйынтык чыгара алган жоксуң. Эми түштөн кийин достор деп лапша чойбой эле кой. Сага келген бактылуулук поездин өткөрүп жибердиң. Бирок 4 айда жакшы эле ирденип жетиштүү каражат топтоп алдың. Эми барып кухняңда кайрадан сайрап көр. Бирок сага сүйүүсүн арнап ишенгендердин талайынын ишеничине суу сээп муздатып алдың. Мурдагыдай ишеничтен чыгып калдың. Чынында колуңдан бок келбеген, оозуң менен оору коргон калпычы шыпыр жигит экенсиң. Катуу айтсам кечирип кой. Исмайыл Токобаев. Асейин Саралаев. Бакиев эң мыкты президент. Өлкөбүз 11 жылдан бери профицит эмне экенин билбей жашап келе жатабыз. 2010 жылы Курманбек Бакиевдин бийлигин кулатып, экономикасы көтөрүлүп келе жаткан өлкөбүздү жардан алыс ыргыткан экенбиз. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында болгону 4 жолу пайда, жалпак тили менен айтканда пайдага чыккан экенбиз. Бул болсо өлкө жетекчисинин мыкты чарбачыл жана башкаруучу, өз кесиби мыкты билген күчтүү командасы болгондо гана мүмкүн боло турган эң жакшы көрсөткүч экенин эми түшүндүк.
Өлкө казынасы биринчи жолу профицит менен чыккан 2001 Акаевдин доорунда болуптур. Бирок ошол жылы Курманбек Бакиев премьер-министр болуп иштеген жыл экен. Ал эми 3 жолку бюджет профици Бакиев башкарып турган учурда тагыраагы 2005, 2007 жана 2008 жылдарда болуп, өлкөбүздүн экономикасы көтөрүлүп, коңшуларды дагы таңгалткан учурлар экен. Акаевдин учурунда каржы таңкыстыгы 11 миллиард 364 миллион 616 миң сом. Отунбаеванын учурунда 24 миллиард 431 миллион 689 миң 500 сом. Атамбаев учурунда 67 миллиард 941 миллион 964 сом болсо, Жээнбековдун учурунда 35 миллиард 2020 жылы сомдон ашык таңкыстык менен өлкөнү өткөрүп берди. Ал эми Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда жалпы таңкыстык 1 миллиард 225 миллион 391 миң 300 сом гана болгон экен. Эми элестетиңиз, 35 миллиард, 67 миллиард, 24 миллиард, 11 миллиард жана 1 миллиард. Ошондо ким мыкты президент болгон? Бакиевдин тышкы карызды азайтып жапканын да унутпашыбыз керек. Менимче Курманбек Бакиевди өлкөгө чакырып, акылын, кеп кеңешин пайдалансак туура болмок. Белгилей кетүүчү нерсе, ошол өлкөбүздүн бюджети 4 жолу пайда менен чыккан учурда Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин салык бажы жана башка төлөмдөр комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министри, соода жана экономикалык өнүктүрүү министри болуп иштегенин жана Бакиевдин командасындагы күчтүү министр болгонун унутпашыбыз керек. Садыр Жапаров кадр тандоо саясатында Бакиевден үлгү алса жакшы болмок. Ач кыйкырык, кустурам, даканса үлдүрөгөн министрлер, кошоматчы кеңешчилер менен бюджет эч качан толбойт. Кыргызстанда мурдагы жашоо уланат. Өкмөттү президент сунуштады. Тепкиде парламент калды. Эл алданып жүрүп көргөн күнүбүз ушул. Президент сулуу чымчык болуп калды. Биз бекеринен мен макул эмесмин деп чыккан эмеспиз. Бул бийликке дагы биз макул эмеспиз. Эмне десеңер ошол дегиле, өлкөнүн тагдырын кадрлар чечет, эсиңерден чыгарбагыла. Бакай Кашкарбаев беле, сен парламентке эмес Садыр Жапаровго кыйкыр. Парламент бекиткен өкмөт мыйзамсыз, себеби парламент өзү мыйзамсыз отурат. Нурбек Кубанычбеков. Мыктыбек Арыстанбекти тыйып койбосо коомчулукту адаштыра берет. Бул эргул светтик мамлекетибизди жээригендей түр жаратып, жоолук салууну идеясын көтөрүп чыккан коомчулуктун кыжырдануусун жаратты. Мыктыбек Арыстанбек Нур партиясы менен келе жаткан парламенттик шайлоого катышууга ниеттенип жүрөт. Президенттик шайлоодо талапкер катары чыга калып, кичине дел өрүп калган окшойт. Кыйраткан добуш алган жок да. Азыр көпчүлүк катмар диний идеологияны жамнып алган шылуундарды түшүнүп калышты. Эмесе Мыктыбек Арыстанбектин акылсыз аракеттери суу кечпей калат го. Кантсе да мындайларды тиешелүү органдар тескеп, мыйзамга жараша тизгиндеп турушпаса, аягы Афганистан же Сириянын коркунучу келип калбайбы? Булак Азия News. Саясат жөнүндө эмес, ар бир эркек адамга, ар бир жигитке бул турмушта достук деген нерсе өтө таза, өтө ыйык жана өтө маанилүү баалуулук. Ушул кыска жана жалган турмушта жигит болуп чыныгы дос тапсаң, оор күндөрү качып таштап кетпеген, артыңдан ушак кеп таратпаган, сатпаган, анда сен бактылуу адамсың. Мен жаш болсом да өзүмдүн жашоомдун тажрыйбасына байланыштуу чыныгы достун кадыр баркы кандай болуш керек экендигин көп анализдеп, ой салып жүргөнгө көп жагдайлар болду. Мен эле эмес, дүйнөдөгү кандай гана акылмандар дос деген нерсеге өздөрүнүн ойлорун, кыялдарын айтып келишкен. Маркум Зайырбек Ажиматов акыныбыздан баштап Бенджамин Франклин, Конфуций. Мен бул посту жазганымдын себеби Садыр Жапаровго же Камчы Ташиевке жагынайын деген ой эмес. Азыр аларга жагынайын дегендер очередке тизилип турушат. Алар менин мактоолорума муктаждык эмес, болгону жигит катары ар бир жигитке ушундай бекем достук буйрусун деген ой тилек. Медер Алиев. Өмүрбек Бабановдун ат сарайы, Жалдагы өрт. Сокулук районунун Жал айылында Өмүрбек Бабановдун тууганынын ат сарайы өрттөндү. Башка маалыматтарга караганда ат сарай Өмүрбек Бабановдун өзүнө таандык. Бул тууралуу 7 февралда социалдык тармактын колдонуучулары жазды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы 4 февралда саат 13:45 чамасында Траст KG жабык акционердик коомуна таандык сарайдан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөнүн билдирген. Өрт саат 18:40 толугу менен өчүрүлгөн. ÖKM'дин маалыматына караганда сарайдын 700 чарчы метр чатыры күйгөн. Өрттүн себеби такталууда.
Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Trust KG жабык акционердик коомунун жетекчиси болуп Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич саналат. Ал Кыргызстан коммерциялык банкы ААКтын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызматын дагы ээлейт. Ачык булактардагы маалыматка караганда, Мырзабаев Өмүрбек Бабановдун жээни.